Assalamu alaikum туғандар. Кандайсыңар? Туғандар, бүгін ден соолугум бираз өзгөрүп жакшы болуп калды. Видео тартканымда кече видеолордо комментариясы жок, видеолор тартылган. Анан маалыматы так айтылбай, ошол кече тартылган видеолор биздин районный центрден 14 километр алыстыкта федеральный трассага жакын жерде жайлашкан. Федеральный трассанын 100 метр жанында жайлашкан айыл өкмөт. Ал жакта бала бакча бар, ал жакта мектеп бар, ал жакта ферма дагы бар. Иштегенге балким бирөө иштейм десе, жумушка кирип алса болот. Ал айылда 3, 4, 5, 6 үйлөрдү тартып келдим. Бирөөсү 160 миңдик үй, эски бузулуп калган үй. Жери 74 сотук жери сатылып кетти. Ал үй сатылды. Куттуктап койсоңуздар болот. Лелектикпи, баткендикпи билбейм. Унутуп калдым. Кубаныч аке деген Москвадан туруп дайырынч жазып алды. Анан кээ-биркилер баасын айтпайсың, адресин айтпайсың, андай мындайлар жазгандар болот. Баасы таптакыр эле видеонун темасында, видео эмне жөнүндө үй чыктı деп ошол жазуусундан кийин жазылып турат. Ар бир үйдүн баасы жазылып турат. Окушту билбеген адамдар да бар экен. Сасып комментарий жазышат. Жашына карабай мен анан окубайсызбы деп жазсам, мен карыямын, мен көзүм көрбөйт. Комментарий жазганга эмеси жетет экен, зрениясы жетет экен, көзү жетет экен, бирок наразычылык жазып мага ар кандай нерсе, бирок окубайт. Жазылып турат баасы. Мен эч качан баасын жашырып эме кылбайм. Анан дагы бирөөсү жазыптыр. Баасын эмне айтпайсың, өзүң кошуп алып айтып атасың. Мен өзүм кошомбу, кошпойм, мен өзүм билем, бирок баасы жазылып турат. Именно сага айтып атам, ошол жазып аткан адамга. Именно сага айтып атам. Жакшы көзүңдү ачып карап, видео көрүштөн алдын бираз мындай маани бүрүп, эмне жөндө көрүп атам, эмне жөндө жазыптым, могу жерде кыргызча кылып жазылган, кыргыз тамгалар менен. Ошону бир карап коюп, анан мындай комментарий жазып атканыңда дагы абайлап жазсаң, өзүңө ушунча сөз тийбейт. Же общем эле көрбөй эле кой. Ошол баасын көрбөй эме кылып атсаң, сен жөн эле көрүп атасың да, мындай айтканда, кызыгың жок. Бул менин өзүмдүн жеке каналым. Мен ушул муктаж болуп аткан адамдарга эле чыгарып атам. Баягындай дивандан жатып, осуруп коюп, өзүнүн житина өзү рахаттанып отургандарга көрбөй эле койгула. Эме болсо, мындай сиздерге кыйын болсо окуп коюш, анан мындай комментарий жазып атып, андай кылып айтасың, мындай кылып айтасың. Жөн эле көрбөй эле койгула. Мен ыраазымын. Сиздер көрбөсөңүздөр, муктаж болгон адамдар толуп тура. 100 миң деген адамдар бар. Ошолор эле көрсүн, ошолорго керек ошол нерсе. Керек болсо, алар баасын укпай калса дагы мага чалса болот. Мага чалып туруп, маалымат алса болот деп эсептейм. Ошону эринген адамдар дагы, значит, мындай жыйынтыкка келгенде аларга керек эмес. Жөн эле көрүп коюп атат да, мындай эле. Кандай десем, көрөрман болуп, мейли көрөрман болуп көрө бер, бирок бираз мындай внимательный болуп көрсөң жакшы болмок деп эсептейм мен. Анан достор, жакшы мындай чыныгы үй алам деген, муктаж болуп турган, жакшы бир эме кылам дегендерге, дагы бир мындай комментарийлер бар. Аларга дагы көңүл буруп коюш керек, себеп алар менин каналымды жүргүзөт. Жаман жазса дагы өзүнчө бир эмеси бар, плюс жагы бар. Ал жакка барбагыла, ар жакка жашабагыла, жумуш жок деп айтат. Мен албетте башында айтып келгем, бул айылдарда жумуш жок, сизди күтүп отурган. Мен бул айылдарга келип өзүңөр жумуш жасагыла. Өзүңүздөр өзүңүзгө кичинекей бир чакан иш баштагыла. Мал чарбачылык менен алектенсеңер, албетте сиздер биякта өзүңүздөргө чоң иш, чакан бир кичинекей бизнес ачып алсаңыздар болот. Чоң ишмерге айланып кетсеңиздер болот деп эсептейм. Дагы бир ушундай сасыкпайларга жооп берип коеюн. Барбагыла, өлүп каласыңар, ал жактан орустар кетип атат деп. Албетте бияктын жарандары кетет бул жерден. Бияктын айылдын тургундары кетет, себеп алар
ушул айылда өзү баягындай мал чарбачылыктан чарчаган, анан Россияда кандай чоң шаарлар өнүк барып атпайбы? Ар кандай шарттар түзүлүп, жумуш орундар көп болуп, албетте алар кетет айылдан чарчап. А мен башындан айтып келем, шаардан чарчаган адамдар, жылдап, 10 жылдап иштеп, шаардан үй ала албаган, жер ала албаган адамдарга видео чыгарып атам. Келгиле, көргүлө, сиздерге жакса ошол үйлөрдү сатып алгыла деп. Ушундай кандай чакыроолор менен мен сиздерге видеолор тартып жүрөм. Мен бияка келип жашагыла, биякта Краснодар, биякта Ростов-на-Донодой күн чыгып турат, пальмалар өсүп атат деп чакырган жокмун. Ошол комментарий жазгандарга мен ошондой жообум бар. Мен бияка башында эле ушундай ниет менен видеолорду тартканмын. Ниетимден кайтпайм. Албетте мен билем биздин Кыргызстанда 4 сотик участкасы жок адамдар толтура. Ошол Россиянын өзүндө бир жакта стройкада иштеп жүрөт же такси кылып жүрөт. Мен ошол туугандарыма, биздин жердештериме ошол видеолорду уланта берем, чыгара берем. Алар өзүнүн чөнтөгүнө жараша, акылына жараша видеолорду көрүп туруп үйлөрдү сатып ала берет. Албетте ошол мал чарбачылык менен алектенип бай болуп кетишине мен ишенем. Достор, дагы айтып кетейин, кээрки айыл өкмөттөрдө, мен тартып аткан айыл өкмөттөрдө жумуш орундар болуп калат. Бир гана эле ошондой эле баягы мал чарбачылыктын чоң бир фермасында балким болуп калат. Анан чоң бир жер менен алектенген фермерлердин иштери болуп калат. Тракторист, камазист болуп же ошол эле комбайнер. Бирок бул өтө кандай сиздер үчүн керек эмес бул жумуш. Мен сиздерди ал жумушка иштегиле деп чакырган жокмун. Достор, келип ушундай айылдарда, жайты бар айылдарда, чөп маселеси кенен айылдарда, жем маселеси кенен айылдарда видеолорду чыгарып атам. Ошол жерге келип мал чарбачылыкта өзүңөрдү көтөргүлө деп, өзүңүздөрдү баккыла деп чакырып атам. Эч кандай мен келип могу жерде иштегиле, бирөөгө келип иштегиле деп чакырган жокмун, достор. Ошого ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша, акылына жараша түшүнөт экен, достор. Бул бала эски үйлөрдү тартып атат деп. Эски үйлөрдү тартып атканым мага комментарий жазат, мага телефон менен чалып арзаныраак үй тарткын, үй бузулуп кеткен болсо дагы жери маанилүү мага, жер маанилүү деп. Мына кече чыгардым. Жер маанилүү. Чоң жерлер менен 74 сотик жери менен 160 000 рубльга сатылып кетти. Эски үй экен, падакана экен, буну түп-түз бузуп салыш керек экен деп жазгандар дагы бар, акылмандар. Ошол акылмандар өзү албайт алар үй. Тик турган үй менен болсо дагы ошол $3000 дагы үйлөр чыгып атат. Ошол жерде комментарий жазбайт. Мына үй чыгып тур, мына үйдө жаш. Ошол үйдө дагы бир немесин табат экен да, бир айыбыны. Бирок ошолор жазгандар жакшы жазгыла. Силер канча көп жазсаңыздар, ошончо көп адамдар талкоо кылып каналды жүргүзөт. Эми айтканым, ошол адамдар үй албайт, эки дүйнөдө бул мындай үйлөрдү албайт. Алар карабайт андай үйлөргө. Алар бай, алар кенен чоң кан сарайларда жашап көнүп калган. Ошон үчүн ушундай кичинекей эски үйлөрдү дагы кандайдыр бир малкана катары эсептейт. А кээ биркилерде ошол 160 000ге алам деген адам, алып койгон адам, ал үй болсо дагы балким, билбейм мен так, үй барбы жокпу билбейм. Бирок ошол үйдү алып, ал бир кандайдыр чоң бир максаттар менен алды да. Ошол өзү уста экен, мен устачылык колумдан келет, мен бул үйдү сонун кылып хан сарай кылып коем деген ой менен алып атат да, ал дагы өзүнүн чөнтөгүнө жараша алып атат. А бияктагы комментарий жазгандар сүдүрүп салыш керек экен, такыр эле үй эмес экен, сарай экен, андай мындай. Сиздерден дагы биз билебиз, башкалар дагы билет бул сарайга окшоп турушун. Просто бунун баасы $1600 жакын болуп калып атат. $160 000 рубльга эмне берет бүгүн? Бир саун үй берип атат Кыргызстанда. Саун үй берип атат. Бир саун үйдүн баасына 74 сотик жер имараты менен турат. Достор, ойлонуп бир эме кылыңыздар.
комментарий жазыңыздар, макулбу сиздерге? Сиздерге кандай бир сунушум? Анан албетте ойлонбой жазсаңыздар да болот. Бул өзүнчө бир кандайдыр плюсу бар. Комментарияларды окуп туруп жооп берем да, мен суроо жооп дегенде ошол тема аркылуу мен азыр видео тартканым. Азыр дагы биздин бир Якутиядан туруп көрөрманыбыз мага кандай десем бир задание берди. Себеп мен башка айылдан үй таптым, ошолорду барып көрүп бер деп суранган. Сурангандан сырткары мен менен келишим түзүп, мен менен иштешип атат. Ал адам үйүнү барып көрүп берем, тартып берем, анан үйүнү өзүнө жөнөтөм. Жаккан болсо ошол жерде задатыкын берип, эртең иш күндөрү ачылгандан кийин барып оформление кылып үйүнү өзүнө тапшырабыз буюрса. Достор, анан суроолор көп жазышат. Кантип алыстан туруп алса болот? Мен буга чейин айтып келгем, албетте алыстан туруп, Россиядан туруп алсаңыздар болот. Даерниз жазып, менин атыма мени өкүл кылып, мен сиздердин кызыкчылыгыңыздарды ошол мекемелерде коргоп, сиздин атыңызга үйдү алганга мага укук бересиздер. Ошол достор, эч кандай кыйынчылыгы жок. Сиздердин келип кетишиңиздер кымбатка түшөт экен. Ошого эгерде менин жардамым керек болсо, кайрылыңыздар. Албетте үйлөр жаккан болсо, алыстан туруп үйдү алып койсоңуздар болот. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Анан жазда келип, өзүңүздөр үйүңүздө жашап, баягы ремонт кыла турган жерин ремонт кылып, сарай кура турган жерин сарай кылып уланта бересиздер. Достор, дагы комментарийда мындайлар жазышат, сарай жок экен деп. Эми үй болсо, сарай жок болот. Сарай менен үйлөр болсо, кымбат экен дейсиңер. Бар нерсени тартып атам мен, бар нерсени. Бул үйдү мен өзүм куруп коюп, сиздерге сатып аткан жокмун. Ошол үй турабы, значит бар. Сарай жок болсо тарынбагыла. Эми сарай болсо башка үйлөрдүн сарайлары болуп калар. Ошондо бир видео көрүп туруп, балким алгыңар келет. Сарай жок болсо жок болуп турду. Эми сарай жок экен деп комментарий жазгандарга, эринбей жазгандарга айтам да. А так рахмат, ошондо жазып атасыңар, молодцы. Дагы эми бул комментарияга суроо жооп, достор. Бул эч кандай бир эме эмес. Кандайдыр жаман көргөн, просто суроо берип атат, мен жооп берип атам. Мен эч кандай каршылыгым жок. Кааласаңар жазгыла. Бирок мени жамандап жазбагыла. Мени жамандасаңар, мен силерди 10 эсе түкүрүп салып жамандап салам. Отвечаю. Ай, достор, бул тамаша болду. Жамандасаңар жамандагыла, значит, ошого жараша эмеси бар экен да, чындыгы бар экен да, значит. Достор, мейли, мен азыр адам келип атат, үй көрсөтөм деп барайын, видеону тартайын. Эмне болсо дагы мен сиздерди баарыңарды жакшы көрөм. Сиздерге кандай өзүмө кандай жакшылыктарды кааласам, сиздерге 2 эсе ошондой жакшылыктарды каалайм. Жаман көрбөгүлө, эч качан эмени дагы каналды дагы алып барыш үчүн бир оңой эме эмес. Бир кандайдыр кээ бирки жерде бир эмоцияларды чыгарып айтыш керек. Бул чындыкка дал келбесе дагы эмоция менен сүйлөп коюш керек. Анан ошо менен кызык болот. Ошо менен кандайдыр бир көрөрмандар бир эмеси эмоциялары болот, өзүнүн эмоциялары же көтөрүлүп кетет, же азайып кетет. Ошондо кандайдыр бир кызыгыш болот да. Эгерде бир темада тартып кете берсең, бир темада сүйлөп кете берсең, албетте кызыксыз болот. Албетте Данияр мындай экен деп коюшат. Ар кандай эме болуп сүйлөсөм, ар кандай түрүндө алып барсам видеолорду, ошондо кызык болот. Ошондо сиздерге кандайдыр бир темалар пайда болот, достор. Достор, ошо менен сиздер менен мен коштошоюн. Достор, дагы көрүшкүнчө. Адам келип калды, барайлык.